Салам достор, кандайсыңар? Маанайыңар кандай? Достор, биз силерди аябай сагынып кеттик. Нурел? Ай Нурел, сен эмне ойлонуп калдың? Достор менен учурашпайсыңбы? Кандайсыңар достор? Эч нерсени деле болгону жазында майрамдай болгон жанагы майрамдар бар болду экен. Эми сен билбейсиңби ал жөнүндө Нурел? Ооба да, достор, силер билесиңерби? Ой, биздин достор аны билишет, албетте билишет да. Достор айтып койгулачы. Мына биз кече жакында эле Ноорус майрамын майрамдадык, достор. Андан тышкары 8 мартты майрамдадык, туурабы? Ой, Гүлжан эже, бизде эле эмес, дүйнө жүзүндөгү майрамдарды айтып жатпаймынбы? Ой, мен деле ошону айтып атам, Нурел, туурабы достор? Мынакей Ноорус майрамы деген достор өзүңөр билесиңер, түрк тилдүү мамлекетте майрамдашат. Ал эми 8 март болсо, бул эл аралык айымдар күнү, туурабы? Ой, Гүлжан эже, мен сизди мен таң калтырып, Японияда бар го Сакура Мацури деген майрамчы. Ошол жөнүндө айтат деп ойлогом да. Март, апрель айларында өткөрүлөт деп. Дагы сакура дарактын алдында пикник кылышат депчи. Мен сени эми түшүндүм. Сен мындай белгилүү жаз майрамдары дебейсиңби? Ошентип айтсаң айтат элем го. Эми ал майрамдар негизи көп. Анын ичинде мисалы үчүн Кытайда, кээки ушу бир региондордо деген жаз фестивалдары өтөт экен. Ал жерде болсо ошо ажыдар бийлерин бийлешет экен. Андан тышкары болсо жер жемиштер коюлат экен, фейерверктер болот экен, кызыктуу тамак аштар да болот экен. Тамак аш десеңиз ойлонуп кеттим. Эмнеге мен дүкөнгө барганда анан алма алып жесем, анан ичим ооруп, жаман боло берем депчи. Анан ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек билесизби? Ой, эми аны баары эле билет болуш керек. Достор, аны деген сөзсүз жер жемиш алгандан кийин жакшылап жууп жеш керек да. Ал эми эгерде силер жер жемиштерди, ушундай тамак аштардын баарын тең жакшылап жууа жесеңер, эмне болот экен? Кергиле, азыр деген витаминка түрмөөнөн билип алалык. Анда пайдалуу маалыматтарды көрөлү достор. Кеттик достор. Витаминка. Кандайсыңар? Биздин сүйүктүү досторубуз. Баарыңарга салам айтабыз. Достор, силерге бүгүн Айзерек экөөбүз тамактануу гигиенасы тууралуу айтып берели деп даярданып келдик. Оба, анда баштадык. Достор, көчөдө жүргөндө колго тамакты кармап жесек болбойт. Ошондой эле көчөдөн ачык турган жерден сатып албаш керек. Биринчиден, биз ал тамактын кантип жасалганын билбейбиз. Экинчиден, анын жасалганына канча убакыт болду анысын да билбейбиз. Эгерде көчөдө ачка болсок, анда биз дүкөнгө барып, жабык идишке сакталган азыктардан алсак болот. Албетте, алардын жасалган күнүнө жана сактоо убактысын маани берип караш керек. Ошондой эле жуулбаган кол менен тамак кармап жесек, көптөгөн микробторду кошо жеп коебуз. Ошондуктан тамак жерден мурун колубузду жакшылап жуушубуз керек. Биз баарыбыз туура тамактанып, өздүк гигиенаны сактасак, ар кандай оорулардан алыс болорубузду эсибизден чыгарбайлы достор. Негизи баарыбыз эле билебиз, тамакты жегенди баарыбыз жакшы көрөбүз. А бирок ал биздин ден соолугубузга кандай таасир берип жатканын билбейбиз. Ошондуктан туура тамактануунун мааниси чоң. Адам күнүнө 4 жолу тамактанышы керек. Эртең менен, түштө, күгүмдө жана кечинде. Анан дагы тамак жеп атканда телефонду карабай, майда чайнап, шашпай жесек, сонун болот. Тамак жегенден кийин дароо уктаганга болбойт. 1,5-2 саат өткөндөн кийин гана уктоо керек. Достор, силерге ден соолук каалап, Фатима экөөбүз коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө. Витаминка. Достор, биз деген ушу тамактануунун гигиенасын билип алдык окшойт, Ооба, мындан ары жер жемиштерди таптаза кылып жууп жейин. Ооба достор, баса достор, силер дагы колуңарды таптаза кылып жууп, анан кийин жер жемиштерди да таптаза кылып жууп жегиле. Макулбу? Гүлжан эже, сиз билесизби, мен келечекте ким болгум келет? Эми мен ал жөндө ойлонуп турмун да сурап турмун. Ким болгуң келет? Кана айтчы. Мен
келечекте космонавт болгум келет. Космосту изилдөө менин кыялымда. Ай, азаматсың, сонун кыялың бар экен. Эми аларды деген астронавттар деп коет беле, достор, Ооба, бул кыялым мен танып билген түрмөгүбүз бар го. Ошол кесиптештерибиз айтып бергенден менин кыялым күчө түштү. Азаматсың. Эми биздин кесиптештер деген эмне жөнүндө айтып беришти? Качан уктуң эле? Гүлжан эже, сиз көргүңүз келет абы? Ооба. Достор, силер дагы көргүңөр келсе, анда кеттик. Биздин кийинки түрмөгүбүз, Ооба. Кеттик анда, достор. Салам, космос сүрүүчүлөрү, кандайсыңар? Күкү. Ой, Саламатсыңарбы, достор? Бүктүн эфир баштаганда кактап жүрүпсүң, мен сени издеп калбадымбы? Мен сенден жашынып жатканда көрбөй калдың, Мен түндөсү абдан жакшы көрөм да. Сен түндөсү жашынбасаң деле сени эч ким көрбөйт. Калашыңча тентек кылсаң деле болот. Бирок тентек кылгандан көрө түнкү асманды карап, суктанып отурган абдан сонунда. Карасаң асманды, сан миңдеген жылдыздар бар, Достор, силер дагы жылдыздарды эсептеп көрдүңөр беле? Билесиңер го, аларды эсептөө өтө татаал. Алардын ар бири биздин күн сыяктуу эле жымыңдаган газ шар болуп эсептелет. Бүктүн жылдыздар кантип кооз болуп, жымыңдап пайда болду экен, Раяна, космостогу жылдыздардын арасында чаң жана газдардан куралган булуттар бар да, жылдыздар жылган сайын булуттар өзүнө чаң жана газдарды тарта беришет. Бектен карачы, жылдыз учуп баратат. Тилектериңди айтып кал. Раяна, тилектериңди айтып кал деген болмок беле. Ал жөн эле миф. Учуучу жылдыздар чынында эле жылдыздар деле эмес. Күн системасынын айланасында таштардын сыныктары эле учуп жүрүшөт. Алардын кээ бири эле жерди көздөй учуп келе атып, атмосферага киргенде күйүп кетет. Азыр эле сен көрүп жаткан учуп бараткан жылдыз ошол да. Ошондой эле. Тети жылдызды карасаң, жылдыздардын баары топтолуп алып, чөмүчкө окшошуп калыптыр. Туура, бир жерге топтолуп калган жылдыздардын баарын топ жылдыз дейбиз. Чынында эле космостогу жылдыздар абдан көп. Алардын баарын бириктиргенде 88 топ жылдыз болуп калган. Алардын баарынын аттары бар. Билесиңерби, достор? Ооба, Бектен мен билем, айтып берейинби? Мисалы, чоң жетиген, кичүү жетиген, ажыдар, чаян жана ит. Достор, мына чоң жетиген жана кичүү жетиген жылдыздар мага абдан жагат. Анткени алар чөмүчкө окшош да. А мага болсо Кассиопия топ жылдыздар жагат. Анткени аны жылдын ар бир мезгилинде көрсө болот. Достор, бизге космосто деле жылдыздар абдан алыс жайгашкан да. Эң жакын жылдызга жетүү үчүн миллиондогон жылдар керек. Мен бизге жакын жылдыздарды билем. Ал деген күн да космостогу жылдыздар бир да тегиз жайгашкан эмес. Алар галактика деп аталган жылдыз топторуна чогулушкан. Раяна, бул тез. Достор, биз дагы да космостогу изилдөөлөрүбүздү жүргүзгөнү кеттик. Силер жакшы калгыла. Достор, биз ар бир эфирди калтырбай көргүлө. Биз болсо силерге толтура маалыматтарды албадыкпы? Саламатта калгыла. Достор, кандай гана сонун маалыматтар, Ооба, мен дагы ушинтип жаратылышка пайда берүүчү кесиптин ээси болгум келет. Баса биз деген жылдыздар тууралуу сүйлөшүп калдык. Мага дегенчи ушундай чолпон жылдыз аябай жагат деп кой. Мага да аябай жагат да. Ушинтип асманда жаркылдап турса, баарына эле жагат го. Ооба, ал эми дагы бир суроом бар. Кандай ойлойсуң, ушундай ааламды башкача бир мынтип карап, көз караш менен көрө турган ушундай бир адамдар барбы? Азыр ойлонуп көрөйүнчү. Сүрөтчүлөрбү? Туптуура айттың. Ооба, достор, биздин студиябызга биринчи жылдызды коногубуз келип калды. Ал биздин биринчи жылдызды коногубуз деген ушу ааламды башкача бир көрө билип турган жылдыздуу кичинекей коногубуз. Келгиле, тааныштыра өтөлү. Анда тааныштырып, маегибизди баштайлы.
Салам, кандай келип алдың? Жакшы. Жакшы келип алдың. Дел анда сен өзүң тууралуу биздин досторго айтып бербейсиңби? Атың ким, канча жаштасың, каяктан келдиң? Менин атым Акнимет, мен 9 жаштамын. Мен Бишкек шаарынан келдим. Бишкек шаарынан келдиң. Азаматсың. Эми сүрөттөрүңдү байкайлыкчы. Аябай керемет анан кооз экен. Сүрөт жөнүндө айтып берчи. Кайсыл сүрөт, качан тартып баштадың элең? Эң биринчи сүрөттөрүңдү. Булар баары 3 класста сүрөттөрүм. Мен сүрөткө барам. Сүрөттөн да тышкары бийге, анан хорго барам. Бул 3 класста, мен 3 жыл сүрөткө барам. Бул 3 класста сүрөттөрүм. 2 класстагы, анан 1 класстагы сүрөттөрүм да бар. Азаматсың. А сен сүрөтчүлүк жолуң кантип башталган? Мен кичинекейимден бери сүрөт тартканды аябай жакшы көрөм. Ар кандай барактарга сүрөт тартып аябай жагып калды. Ошол үчүн мен ата-энелерим мен 1 класста сүрөткө алып берди. барышкан. Азаматсың. Эми биз деген бул жерде ушу сенин кел эми сүрөттөрүң менен таанышпайлыбы? Сүрөттөрүң тууралуу айтып берчи. Бул 3 класста тартып башталган сүрөттөрүң экен. Муякта биз көрүп атабыз, ушу 3D мындай сыяктуу бир башкача сүрөт бар экен да, оюнчуктар менен. Бул эмне болуп тартылган сүрөт? Бул пикник жөнүндө пластилинден жасаганбыз. Бул мен, бул бөбөгүм, анан эң кички бөбөгүм. А бул атам. Биз пикникте отурабыз. А бул натюрморт. Биз мындай эле түстөр менен тартканбыз. Бул мен автопортрет дейбиз. Мен өзүмдү эле тарткам. Азаматсың. А бул мен эжекем сүрөттөн статуяны коюп койгон. Анан биз аны карап тарттык. Мен муну тарттым. Баракелде. Ушунун баарын тең, мисалы үчүн, могу статуянын сүрөтүн канча убакыттын ичинде тартып койдуң? Мен вторник, четверг эле барам. Ошо 1 эле саатка барам. Ошо 1 сааттан ошону тартып бүттүм. Азаматсың. Эми кел тигил жерде турган сүрөттөрүңдү көрөлүкчү. Ушу бир башкача сүрөттөр экен, Ооба. Бул 3 класстын чейреги уже башталганда 2 сабак болду. Мон эжекке коюп койгон, биз тень рефлекстерди тартып койдук. Азаматсың. Андан ары жактан дагы биз башкандай бир токой окшойт, Ооба. Бул 2 класста тарткам. Кышта тарткам. Бул түлкү, бул коён, тети үкү. Андан ары бир ушу кара түстөгү, кара ак түстөгү сүрөт бар экен, башкача бир. Бул деле натюрморт 3 класста. Мен 5 күндө тарткам. 5 күндө эле тартып койдуңбу? Ылдый жактагы сүрөтүбүз? Бул 2 класста тарткам. Азаматсың. Эми биз деген бул жерден ушу сенин дипломдоруңду көрүп атабыз, Кел анда таанышпайлык ушу дипломдору менен. Кандай дейсиң? Кана, Нурел, бизге деген ушу дипломдорун алып көрсөтчү. Эң биринчи эле бул жерде бир дипломду көрүп атабыз. 3-Б класснын окуучусу, мыкты окурман аттуу. Азаматсың Акниет. Эми экинчи мякта диплому, мякта 3-орун алыптыр Акниет. Азаматсың. Баракелде, дипломдоруң негизи аябай көп экен, Бул жерден биз көрүп атабыз, бир эмес, бир мындайча айтканда 10-15ке жакын диплом, грамоталары бар экен. Карагылачы достор, кандай гана сону. Сүрөттөн да алгам. Дагы ушундай сертификат бар экен да. Муну деген ушу 2024-жылы алыптырсың, Ооба. Математика боюнча. Ооба. Бар экен. Кандай карагылачы достор, математика, окуу боюнча, андан тышкары сүрөт боюнча да диплом, сертификаттар бар экен. Акниет, азаматсың. Эми биз деген бул жерде бир башкача бир сүрөттөрдү көрүп атабыз, кичинекей. Бул неле А5ка тарттым. Муну канча жашыңан тартып баштадың эле? 1 класста. 1 класста тарткансың, Кел эми андан ары да башка сүрөттөрүңдү көрөлү. Бул Золотой город дейт, алтын шаар. Алтын шаар. Карагылачы достор, чын эле алтын экен. Мынтип колубузга койсо жууп калабы алтындар? Карагылачы, кандай гана сонун алтын шаар деген,
Аябай баракелде. Эми биз мияктан болсо дагы сонун бир сүрөттү көрүп атабыз ылдый жердечи. Кана көрөлүкчү ушуну. Ай, бул деген ошол Данегим аттуу биздин түрмөккө атайын сүрөт тартып келген турбайсыңбы? Азамат. Карагылачы достор, кандай гана сонун. Мынакей карагылачы Данегим деп ушу биздин атайын сонун көрсөтүүсүнө сүрөт тартып келиптир, даярдап келиптирсиң. Чоң рахмат. Кандай гана сонун. Мага аябай жакты. Биз деген муну өзүбүзгө алып калсак болот да? Мындай алып калабыз достор. Мен белекке бердим. Чоң рахмат ушундай белеңе. Эми дагы сүрөттөрүн көрдүк. Карагачы кандай гана сонун. Бул жерде дагы эмне бар? 2 класста жасагам. 2 класста жасагансың. Белек. Бул да бизге белек. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бул ошондо мисал бичи экен, Ооба, мен бичи. Ай, кандай гана сонун. Эми биз деген көрүп атабыз, сен сүрөткө да кызыгат экенсиң, сүрөт тартат экенсиң, ушул башка олимпиадага чейин барып, орундарды алып жүрөт экенсиң. Эми сүрөттөн тышкары эмнеге кызыгасың дагы? мен чоңойгондо сүрөттө мугалим болгум келген, бирок анан кондитер болгонума кызыгатам. Али биле элекмин чоңойгондо ким болгонун. Сага сүрөтчүлөрдөн кимдер жагат? Баары эле жагат. Жакшы. Ошо бир сүрөтчү сага таасир берди беле? Бир сүрөтчүнүн атын унутуп калдым, бирок ал графикалык сүрөт тарткан, ушуну карап тарткан аябай жакты. Аябай жакты. Кандай гана сонун. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте кондитер же сүрөттө мугалим. Сүрөт менен болгуң. Баракелде. Андан тышкары дагы эмне менен алексиң сүрөттөн тышкары дагы? Бийге барам. Бийге барасың? Азаматсың. Бийге барасың, сүрөт тартасың, хорго барасың дагы? Болду. Анан мектепке. Мектепке. Ал мектепте математика окуу боюнча дагы олимпиадаларга катышасың. Баракелде. Анда хорго барсаң бизге мындай кичине ырдап бербейсиңби? Кана угалык. Детский хор, орусча, Кыскача. Кыргызчачы? Макуларда. Объявление на заборе, а на боре в детский хор. Рада мама у Егора, но не очень сам Егор. Мама с детства обожала ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. И сынулечку рожала, точно не для тэквондо, точно не для тэквондо. С этих пор судьба Егора однозначно решена. О солисте лучше хора пусть узнает вся страна. Обратить прошу внимание, шепчет маме дирижер. На фигурное катание круглый год открыт набор. Круглый год открыт набор. Азаматсың, баракелде, сонун. Ырдайта, бийлейт дагы, грамотасыздар. Кандай гана, таланттугуз. Баракелде. Сен ушуларга баарына кантип жетишесиң? 1 саат же 2 сааттан жетишем. Кээрлер башка күндөрдө болуп калат, кээрлер бир күндө. Азамат. Бир жумада понедельник, среда, пятница барам. Азамат. Бийге ошондо жумасына 3 жолу барып жетишесиң. Ал эми сүрөт тартканы 1-2 саат эле убактың кетет. Кандай? Эми үй бүлөң тууралуу айтып берчи, Ахмет. Мен чоң энем, дагы атам, апам, мен жана бөбөгүм, анан кичинекей бөбөгүм бар. Үйдөн апаңа жардам бересиңби? Ооба. Эмне кыласың? Идиштерди жуйм, анан болду жуйм. Жакшы, азаматсың. Кандай гана сонун. Сен үй бүлөңдү сен эле сүрөт тартасың же башка бирөө да тартабы? Жок, мен эле тартам. Камила бөбөгүм да менден 1 жашка кичүү. Ошо ага тапшырма болгондо мен айтам да, ал айтат, тартып берчи, мен мейли деп тартып берем. Анан ал болсо тартып бер десе сен кээбирде жок тарткым келбей атат деп ушундай болобу? Ошондой күндөр, Анан өзү эле тартып коет. Өзү эле тартып коет. Ал эми сен туура кантип тартыш керек экенин үйрөтөсүңбү өзүңдүн бөбөктөрүңө? Ооба. Баракелде. Кандай гана сонун. Ушул жерде көп сүрөт экен да, анын эң жакканы барбы? Ооба. Бул ошондо өзүңсүң. Ооба. Карачы, өзүнө өзү жагат экен, Кандай? Эми, Ахмет, мындай кылбайлыкпы?
ушу сен бизнес студиясына келип калдың, таланттарыңды көрсөтүп атасың. Эми ушул убакыт менен, мүмкүнчүлүк менен колдонуп, өзүңдүн жакын адамдарыңа, ата-энеңе, досторуңа бүт баарына тең салам жолдоп кетсең болот, Кана биринчи камераны карап. Бул жакта карай бер. Биринчи камераны. Мен чоң энеме, апама, атама, Камила, Имбранга, туугандарыма, досторума, одноклассниктериме ысык салам айтам. Чоң рахмат. Акмет, сага ушу чоң рахмат. Биздин студиябызга келип, өзүңдүн сүрөттөрүңдү көрсөтүп, ушу сүрөтчү болом деген балким биздин кичинекей досторго жакшы, мындайча айтканда, сонун эме бердиң, үлгү болдуң. Чоң рахмат. Бир жолу ушу Пикассодай, Да Винчидей ушундай мыкты сүрөтчүлөрдүн бири болгонуң, жакшы кондитер болгонуң. Балким эмкиде биздин студиябызга ушу кондитер болом деп ушу өзүңдүн тортторуң менен келип каласың, Дагы бир жолу рахмат. Ийгилик каалайбыз. Анда эмесе достор, биз деген кийинки түрмөгү өтөлүк. Биздин кийинки түрмөгүбүз сөз бакчасы. Кеттик анда. Кеттик. Кандайсың, Айбике? Сен досторго эмне кызыктуу нерсени окуп берип жатасың? Кандайсың? Кайсы досторго? Мына экранын артында миңдеген досторубуз бизди карап турбайбы? Мен китепке кызыгып кеткен турбаймынбы? Салам достор, кандайсыңар? Бакбол, сен да кирип келгениң жакшы болбодубу? Сен аттарды жакшы көрөсүң да, туурабы? Ооба, ар бир эле кыргыз баласы жакшы көрөт болуш керек. Биз ат жалында ойногон жигиттербиз да. Ай Бакбол, дароо эле мактанып кирдиң го. Жок, мактанган эле жокмун. Болгону жигиттер кандай аттарды жакшы көрөрүн эле айттым. Макул, бирок мен кызыккан башка нерседе. Бакбол, мен бул жерде бир сөздүн мааниsin түшүнбөй жатам. Кайсы сөз экен? Мага айтып көрсөң, балким мен билем. Мына карасаң, шамал менен жарыша чуркан тулпарлардын туягында даңкандар көккө чачырап жатты. Ошондо даңкан деген эмнени түшүндүрөт? Даңкан? Мен бул сөздү биринчи жолу угуп атам. Балким досторубуз билет. Туура айтасың. Достор, даңкан деген сөздүн маанисин кандай түшүнүп жатасыңар? Даңкан. Бул эки адам бириктирип турган адам. Бул мындай даңктуу, мындай кыргыз өзүнүн тилинде аябай билген киши го деп ойлоймун. Даңктуу киши дегендейчи, ошондой түшүнөм да. Бир-эки адамды чогуу бириктирип, бир урушуп кетсе, аны бири-бирине алып келип туруп, мынтип кечирим сураштырып, ошондой. Билбейм. Анын маанисин мен түшүнбөй эткенмин. Кыргызстан жакшы билген, мындай жакшы мамиле кылгандар деген деп ойлойм. Билбей эткенмин даңкан. Ал адам жерин когогон, өзү жерин когогон, калбаган, баарын когогон. Буудайга окшош болгон нерседе өсөт деп ойлойм. Даңкан. Бул ат чуркаганда туягынан казылып учкан, ыргыган топурак, майда таш, карды түшүндүрөт. Мисалы, чоң торунун аяктай туяктарынан муштумдай даңкандар ыргып жатты десек, муштумдай топурактар аттын туягынан ыргып жатканын түшүнө алабыз. Балдар, силерге даңкан деген сөздүн мааниси түшүнүктүү болдубу? Бул мисалдардын кайсынысы туура келет? Аттын туягынан ыргыган топурак, даражасы көтөрүлүү, аттын такасы. Эң сонун азаматсыңар балдар. Мына кызык. Даңкан деген бул жанагы ат туягынан чачыраган топурак кар турбайбы? Жанагы сүйлөгүңдү кайра окусаң? Шамал менен жарыша чуркан тулпарлардын туягына даңкандар көккө чачырап жатты. Мына эми баары түшүнүктүү болду. Элестетип жатасыңбы? Ооба, катуу чуркап бара жаткан тулпарлардын туягынан кичинекей кар, топурак асманга учуп бара жатканын элестетип жатам. Бул китебиңе мен да кызыгып калдым. Сен окуп бүткөндөн мен да окуп бербеймби? Балким чогуу окусакчы, түшүнбөй калган сөздөрдү бирге чечмелейбиз. Сон болот. Эми досторубуз менен коштошо алалыбы? Кошкула достор, силерге да ушундай кызыктуу китептерди окууну сунуштайм. Көрүшкөнчү. Достор, ошо кыргыз тили кандай гана бай жана кооз, Ооба Гүлжан эже, мен бүгүн толтура билбеген сөздү үйрөнбөдүмбү? Дагы досторубузга пайдалуу болду окшойт,
Туура. Нурел, ал эми сен кичинекей кезиңдечи ушу эмне үчүн деген суроолорду көп берчүсүңбү? Ооба, мисалы, эмне үчүн асман көк, эмне үчүн деңиз туздуу деген сыяктуу суроолор көп болчу да. Азырда кеде берип коем. Түшүнүктүү. Эми аны дегенчи биздин достор деле көп суроолорду ушинтип берет болуш керексиңер, эмне үчүн, апа эмне үчүн бул мындай, ата эмне үчүн мындай деп, келгиле анда биз деген азыр кийинки түрмөккө кезекте бербейликпи, кандай дейсиң? Ооба, андай кеттик. Эмне үчүн түрмөгү, эмне үчүн маймылдар бананды жакшы көрүшөт? Келгиле билип алалык. Кеттик анда. Банан кандай шоң, мага аябай жагат да. Мага дагы бул дүйнөдө банан жаман көргөн эч ким жок го. Бир четинен пайдалуу, анан таттууго. Жөн жерден маймылдар бананды жакшы көрүшпөйт экен да. Алар бир замат деле арчып туруп жеп салышат го. Алар чын эле бананды жакшы көрүшөбү? Де чырткан сырды жаман көрөбү деген сыяктуу. Анда кел ошончого аныктайлы. Билесиңби, маймылдар бананды жөнөкөй жемиш катары эмес, эң даамдуу, эң пайдалуу жана энергияга бай азык катары кабыл алышат экен. Маймылдардын колу адамдардын колуна окшош эле экен. Анан аларчы каалаган нерсесин жей алышат экен арчып. Анан бананды дагы. Мисалы, керик сыяктуу жаныбарлар бананды арчып жей алышпайт да. Ооба, анан маймылдар биринчи бактан экинчи бакка секирип, дайыма кыймылда болуп турушат экен. Кыймылдоо үчүн албетте энергия керек да. Ал энергияны маймылдар дал ушул банандан алышат. Андан тышкары, банан жумшак, бул маймылдардын жеңил чайнашына ылайыктуу болуп эсептелинет. Бананды өзүнө тартып турган жыты дагы, дамы дагы маймылдарга аябай жагат экен да. Анан алар бизге окшош эле сыртын ачып жешет. Биз алардын мээсине жакшы өрчүгөн байкасак болот. Изилдөөлөргө ылайык аларга башка жемиштерди берип эксперимент жасаптыр. Маймылдар тамак тандоодо дагы акылдуу болушат. Алар өздөрүнүн пайдалуу жемиштерин гана жешет. Достор, көрдүңөрбү? Маймылдын жашоосунан банан чоң орунду ээлейт экен. Анда силер менен кашташабыз. Көрүшкөнчө. Аманда дагы банан барбы? Жегим келатат. Ме, бас жейбиз. Нурел, эмне үчүн деп ушундай суроолорду кечке эле биздин досторубуз бере берет го. Аябай сонундай маалымат болду окшойт, Ооба, досторубуз дагы күтүп калган турбайбы? Эмнени күтүп калды десе, достор, биз деген азыр силер менен ушу Баластан телеканалында азыр оюн ойнойбуз. Достор, эгер силер биздин көрсөтүүбүздү кунт коюп, бир да түрмөктү калтырбай көрсөңөр, суроолорго оп-оңой эле жооп бересиздер. Ооба достор, анткени биз деген бүт ушул суроолордун баарын тең түрмөктүн ичинде эле айтып келдик да. Анда эмесе кеттик, Нурел, биздин биринчи сурообуздан башталык. Биз 3 суроо беребиз, достор, билесиңер, бизге байланышка чыгаардан мурун сөзсүз өзүңөрдүн билдигиңерди текшерип алгыла биринчиден, экинчиден биздин сыналгыдан алысыраак тургула, макулбу? Кеттик анда биринчи сурообузду кана Нурел окуп койчу. Бүгүн кандай күн экен? Мынакей. Оп-оңой эле. Бүгүн кандай күн, достор? Кана биринчи сурообуз 3 суроого тең туп-туура жооп бериш керек. Макулбу? Кеттик анда. Бизде чалуу бар экен. Салам. 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 Салам, атың ким? Салам, дос. Кандайсың? Маанайың жакшыбы? Саламатсыңбы? Биздин достубуз кичинемде аябай толкунданып кетти окшойт, Кел анда биз кийинки чалууну кабыл алалык, анткени биздин досторубуз аябай көп Баластан телеканалында бат-баттан чалалыктап атат да ушу данегимге. Кана, салам. Салам, атың ким? Каныкей. Каныкей, канча жаштасың? Достор, кана биздин достор Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Дагы бир жолу биздин чалуубуз бар экен. Салам. Салам. Каяктан чалып атасың? Тарталагайдан. Канча жаштасың?
9 жаштамын. 9 жаштасың. Атың ким? Дариян. Дария. Дария, қана кеттік анда. Биринчи суроону окуйлук. Бүгүн кандай күн? Қана? Қана. Бүгүн кандай күн? Қана сени күтөбүз. Қана айтчы. Бүгүн космонавттардын күнү. Жок. Жакшылап ойлонуп көрчү, биз эң башында эле айтканбыз. Кана? Кана кандай дейсиң? Бүгүн кандай күн? Биздин ушу бир аз кичине байланыш үзүлүп кетти окшойт. Дагы бир жолу. Кана дагы бир чалуубуз бар экен. Салам дос. Салам дос. Кана? Достор, келгиле, бат-баттан чалабыз. Салам дос. Салам. Достор, сыналган үнүм сөзсүз кичирейткиле макулбу, анан алысыраак тургула. Антпесе силер бизге угулбай жатасыңар. Салам дос, кандайсың? Салам, атың ким? Каяктан чалып атасың? Ош шаарынан. Ош шаарынан. Атың ким? Канчадасың? Альбина. Канча жаштасың? 10досуң, азаматсың. Альбина, кана биринчи суроого жооп берип койчу. Бүгүн кайсыл күн? Григориан күнү. Кайсыл күн? Григориан. Дагы бир жолу катуураак айтып койчу, сыналгыдан алысыраак туруп. Григориан күнү. Григория күнү дедиби? Биз кичине укпай калдык. Кана дагы бир жолу айтып койчу. Григориан. Жок, андай эмес. Кана дагы бир жолу ойлонуп көрчү. Эң башында айттык. Бүгүн кайсыл күн? Кана да күтөбүз, бол бат-баттан айт. Бизде деген убакыт аябай аз. Бизде деген достордун баардын бат-баттан күтүп отушат. Альбина, кана? Бүгүн кайсыл күн? Биз деген эң башында эле айтканбыз, баштап эфирибизди баштап аткандан кийин эле. Бүгүн деген мындай Альбина, анда кел, эгерде биринчи суроого жооп бербесең, экинчи суроону берелик, Экинчи суроо. Биздин сөз бакчасы түрмөгүнөн кайсыл сөз айтылды жана анын чечмелениши кандай? Кана? Бизде деген бизде ушу эмебиз үзүлүп калды окшойт, Байланышыбыз. Келгиле достор, биз силерге 3 суроону тең окуп берелик, 3 суроону тең окуп берелик. Биринчиси, бүгүн кайсыл күн? Биринчи сурообуз, экинчи сурообуз, сөз бакчасы түрмөгүнөн кайсыл сөз айтылды жана ал кандай чечмеленет? Үчүнчүсү, витаминка түрмөгүнөн эмне жөнүндө айтып беришти? Байланыш бар экен. Салам. Салам биздин алтын дос. Сыналгыдан алысыраак турчу, сураныш, угулбай жатасың бизге. Кандайсың? Салам, атың ким? Достор, сыналгыдан алысыраак тургула, суроолор аябай жеңил эле, Баластан телеканалынан белек алам десеңер, бат-баттан чалгыла макулбу? Биринчи сурообуз, бүгүн кайсыл күн болду? Кана? Байланыш бар экен. Салам. Салам дос. Салам, атың ким? Дагы бир чалуубуз бар экен. Достор, бизге сөзсүз алысыраак туруп сүйлөшкүлө макулбу? Угулбай жатасыңар сыналгыдан. Дагы бир жолу чалуубуз бар экен. Салам дос. Салам. Каяктан чалып атасың? Канча жаштасың? 10. Атың ким? Адеми, сыналгыдан алысыраак турчу, суранычы, сен угулбай жатасың. Эми кана биздин 3 суроого тең жооп берсең, сен белек аласың. Биринчи сурообуз, бүгүн кандай күн? Дүйшөмбү. Азаматсың, ооба, бүгүн дүйшөмбү. Мындайча айтканда бул логикалык суроо болду. Андан тышкары дагы бүгүн сонун күн. Азаматсың. Эми экинчи сурообуз, сөз бакчасы түрмөгүнөн кайсыл сөз айтылды? Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды.
биздин убактыбыз аябай азайып калып, аябай аз болуп атат, анан жетишпей атабыз. Достор, эмки биздин оюнга кичине мындай активдүү катышкыла, макулбу? Биз силерди жакшы көрөбүз. Анда эмесе, кеттик. Кийинки биздин түрмөгүбүз сергек болуп. Келге, сергек келелик. Кеттик анда. Кеттик. Сиңер достор. Салам. Ай, азаматсыңар. Мадишти тааныйсыңар да? Ооба, менин атым Мадиш, мен денсак күчтүү жашоо менен жашагым келет. Ал эми менин жанымдагы досумдун аты Нурел. Салам. Ай, азаматсың. Достор, элестетебиз. Биз бир бакчага түшүп калдык. Ал бакчада толтура алмалар бар. Ошол алмаларды эмне кылыш керек? Үзүп жеш керек. Ай, азаматсыңар, келе анда достор. Чогуу бирге алмаларды үзүп жейбиз. Чогуу, кеттик. Оң жактагы алма. Сол жактагы алма. Оң, сол. Кийинки көңүлдүү көнүгүү эң бийик жакта эң даамдуу алмалар жайгашып турат. Ошол жерге кантип жетиш керек? Секирип жетиш керек. Ай, азаматсың, кеттик анда. Шуп. Нурел. Азаматсың, Нурел. Секир. Бир. Достор, чарчаган жоксуңарбы? Чарчабасаңар, улантабыз. Термобаке, бул жакта алмадан башка да нерселер барбы? Албетте бар да. Чуркайлы, Нурел. Ооба. Кеттик анда. 1, 2, 3, 4. Апе, достор, ийиндерибизге кокостор түшөдүк го. Оорулуп кетти, кана эмесе, бир ийинден экинчи ийинге ыргытабыз. 1. Достор, 2. Достор. 4 тарым калбас. Достор. Достор. Азыр болсо, достор, элестетебиз, ийиндерибизге ананастар жабышып алды. Ананастарды эмне кылыш керек? Туура. Чыгарып салыш керек. 1, 2, 3. Ананастарды чыгарабыз. Чыгып кет, ананас. Эми достор, оң жакка кеттикпи? Кеттик. Опа. Мадиш, азыр биз каяк жакка көнүгүү жасап атабыз? Ийинге. Ай, азаматсың. Мадиш баарын билет да. Кана эмесе артка калабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6 бүтүрдүк, достор. Термобаке, шаршап калдык да. Эми алмаларды жейбиз. Алмаларды жейлиби? Мейли, достор, жесе жейли. Алманы алабыз, ыргытабыз. Экинчи алманы алабыз, ыргытабыз. Үчүнчү алманы алабыз, ыргытабыз. Достор, бакчабыз дагы таптаза болуп калды, көңүлдүү көнүгүү бүттү. Эми биз кеттик. Жакшы калгыла. 1, 2, 3, 4, 5. Жұмыртқаның ішінде келгіле түсін көрілу бірге. Жар! Сындыр! Жар! Вау, қызым! 1, 2, 3, 4. Жұмыртқаның ішінде келгіле түсін көрілу бірге. Жар! Сындыр! Жар! Вау! Сары түс! 1, 2, 3. Жұмыртқа
келди гүлдөр жайнайт. Ой, арылар ысылдай. Жакындаба жолобо бизге. Суранам жолобо. О, жок. Зыз 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 деп бизди айланат. Кыш келди айлана кар. Учуп келди каргалар. Жакындаба жолобо бизге. Суранам жолобо. О, жок. Кар 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 деп бизди айланат. Күз келди шамал соғот. Оу, чирке канды сорот. Жакындаба жолобо бизге. Суранам жолобо. О, жок. Чиркей тызылдайт, тызылдайт. Чиркей тызылдайт, тызылдайт. Айланабыз чиркейден ызылдайт. Жаз келди бир дөп бактар. Оу, учуп келди чымындар. Жакындаба жолобо бизге. Суранам жолобо. О, жок. Быз быз жымын бызылдайт. Быз быз жымын бызылдайт. Быз быз деп айлана ызылдайт. О, yeah. Достор, биз менен чогуу сонун энергия кандай толуп алдыңар окшойт, Эми бардыгынын эле энергиясы ашып ашатат болуш керек, Ооба, биздин досторубуздун дагы ошондой энергиясы толду болуш керек. Анда эмесе бизде болсо силерге сонун сюрпризибиз бар. Ал сюрприздин биринчиси биздин жылдыздык конокторубуз, достор. Келгиле анда тааныштырып өтөлү. Кандай келе алдыңар? Жакшы келе алдыңарбы? Келгиле анда өзүңөр тууралуу кичине биздин досторго айтып бербейсиңерби? Каяктан келдиңер? Канча жаштасыңар? Биз болсо Бишкек шаарынан келдик. Мен болсо 10 жаштамын. Мен болсо 8 жаштамын. 8 жаштасың. Келгиле өзүңөрдүн атыңарды айткыла. Кайсыл мектепте окуйсуңар кана? Мен Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 гимназиясында окуймун. Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы 69 окуу тарбия комплекси гимназиясындагы мектепте окуймун. Азаматсың. Анда эмесе кеттик. Силер ушу бизге мындай бийлеп бердиңер да, бийиңер аябай жакты бизге. Өзүңөр бийге барат экенсиңер, кененирээк айтып бергилечи бий тууралуу. Бийди мен биринчи ойлоп чыккам, анткени биз мектептен Альпа Майрамдан ушактан бийлеп, ана бөбөмө да ушинтип үйрөтүп ушинтип бийлеттик да. Ошентип бийлеп баштаган турбайсыңар, Баракелде. Эми биз ушактан көрүп турган буюмдар эмне? Бул кол өнөрчүлүк. Кол өнөрчүлүк, Карагылачы достор, кандай гана сонун бийден тышкарыда кол өнөрчүлүк менен алектенишет экен биздин достор. Ана эми бул жерден алып көрөлүкчү. Эң биринчи эле бул мага жаккан ананас окшойт, Ананасты деген силердей башкача бир нерсе менен жасаган окшойсуңар, эмне менен жасадыңар эле? Жанагы жемиштин эментип сайып койгон. Ошо мененби? Карагылачы кандай гана сонун аябай да жеңил экен, достор. Аябай жакты. Бирок эң башкысы мага ушул эмеңер жакты, мындай куржун сыяктуу болуп калабы, себетиңер жагып калды. Карагылачы кандай каласың? Муну деген эмнеден жасагансыңар? Макарондан жасаганбыз. Макарондан жасадыңарбы? Достор, Карагылачы ушу макарондан ушундай сонун себет жасап коюптур да. Мунун ичинде гүлдөр бар экен, мынакей гүл жасаган, Андан тышкары дагы мына өзүнчө бир жүзүм бар экен. Муну эмнеден жасадыңар? Муну камырдан жасадым. Камырдан жасап койдуңар. Карагылачы достор, камырдан жүзүм жасап коюптур. Камырдан дагы андан тышкары дагы айлан көчөк жасап коюптур, Камырдан жасадыңар муну дагы. Азаматсыңар. Жеп койсо болобу? Жок.
Жок болбойт экен достор. Аябай сонун экен, бизге жакты. Бул жерде дагы бир көрүп атабыз. Бул камырдан бурчак жасаган экенсиңер, Бурчак жасашыптыр, азаматсыңар. Ушундай кол өнөрчүлүгүңөр дагы өркүндөй берсин. Бул жерде дагы гүл көрүп атабыз. Чын эле аябай сонун жыттанат экен, жыттандыңызбы? Жакшы экен. Эми гүлдөй эле жыттанат го. Ооба. Муну дагы эмеден жасап турсаңар, кагаздан эле. Кагаздан салфеткадан. Азаматсыздар. Эми мияктан биз эмнени көрүп атабыз? Жумуртка көрүп атабызбы же жөжөнү көрүп атабызбы? Жөжөлөрбү? Эмнеден жасалган жөжөлөр? Жумурткадан. Кантип жасадыңар? Буларды бышырып туруп жасадыңарбы? Жок. Биринчи жумуртканы эме тешебиз ийне менен. Анан аларды жуйбуз. Анан боёйбуз фломастер менен. Анан боёп ушинтип жасайбыз. Ал эми аны эмнеге тешесиңер? Ичинде сары кетсин деп. Ичиндеги мындайча айтканда, жумуртканы өзүнүн кетирип алып турбайсыңар. Баракелди, кандай гана сонун. Бизге аябай жакты. Муну деген мындай жакшы, мындайча айтканда идея экен, Нурел. Туурабы? Ооба. Силер ушинтип кол өнөрчүлүккө кантип кызыгып калдыңар? Негизи эле мектепке ушинтип жасап эле кызыгып калдык. Сен да кол өнөрчүлүккө кызыгасың? Ооба, кызыгам. Эмнелерди дагы жасайсың? Мен болсо кылычтарды, ачкилерди жасаймын. Кылычтарды эмнеден жасайсың? Кагаздан жасаймын да. Кагаздан жасап коесуңбу? Ал кылычтарың мындай мынтип согушсалабы? Жок, эметип калат да, согушсачы бузулуп калат да. Бузулуп калат, болбойт, сенчи дагы эмнелерди жасайсың кол өнөрчүлүккө? Гүлдөрдү дагы бир нерселерди да. Оюңа келген нерсе баарын жасай берет турбайсыңбы? Баракелди, азаматсың. Жакшы. Эмне эле? Ушул кайсысы жакат? Бардыгы эле жагат. Эми бий тууралуу келгиле сүйлөшөлү. Канча жылдан бери бийлеп келесиңер? Кана сенден баштайлы. 1 жыл. 1 жыл болду. Сен дагы 1 жыл. 1 жыл. Бийдин эмнеси жагат? Мындай коз кылып бийлегени, көйнөктү кийип, башкаларга деле бийлеп берген деле жагат. Сагачы? Мага да ушундай жагат да. Сага да ушундай жагат. Силер жаңы бийлерди кантип ойлоп табасыздар? Альпа майрамдан ошо эжейим бардыгын үйрөттү. Эжеиңер үйрөтөт, Кандай гана сон. Эми бий менен дагы тышкары андан ары ушундай башка бир фестивалдарга барып, же ушундай сынактарга катышып келдиңер беле? Жок. Бирок катышайын деген максатыңар бар. Бар. Кайсыл чет өлкөгө чыккыңар келет? Кайсыл мамлекетке барыңар келет? Лондон. Лондон. Сен Германияга баргың келет. Эмнеге Германия? Анткени ал аябай кооз. Кооз шаар. Эмнеге Лондон? Анткени мен англис тилде окуймун да, ошон үчүн баргым келет. Ошон үчүн да англис тилинди унутуп калбаш үчүн барып келейин деп атасың. Жакшы. Силер ушуларды кантип муну кантип жасадар? Айтып бергилечи, ушу кол өнөрчүлүк тууралуу канча убакыт кетет? Макаронду клейлеп, чыныны көңтөрүп туруп кылса болот. Чыныны көңтөрүп туруп эле кылып койсо болот турбайбы, мынтип үстү-үстүнө жабыштырып? Кандай мен ойлогом да муну деген ар колуңарга мындай алып, анан кантип жасайсыңар депчи. Карачы, кандай гана бат эле ойлонуп койсо болот экен да Нурел. Силер күлдүн формасын кантип кылдыңар? Аны болсо биринчи салфеткадан көп салфетка аш керек. Аны болсо 4 буч кылып, анан клейлеп эметиш керек да. Ошондо мындай алып, чогултуп, анан ошентип байлап туруп, анан гүл кылап турбайсыңарбы? Түшүнүктүү. Эми ал келечекте ким болгуңар келет? Мен врач болгум келет. Врач болгум келет. Мен болсо мугалим болгум келет. Мугалим, кайсыл сабактан? Адабияттан, дене тарбиядан. Адабияттан, дене тарбиядан. Эки кесиптен алып кетем дебейсиң да. Силер ушинтип кол өнөрчүлүктөн жаңы идеяларды каяктан аласыздар? Интернеттерден, Google'дардан алабыз. Өзүңөргө жаккан нерсени баарын жаза берип турбайсыңарбы? Кандай гана сонун? Өзүңөр үй бүлөңөр тууралуу айтып бергилечи. Канча бир туугансыңар, ата-энеңер ушу силердин бийлегениңерди, кол өнөрчүлүк менен алектенгениңерди силерге колдоп, ушинтип дайыма азаматсың деп турушабы? Ооба. Кана үй бүлөң тууралуу айтып берчи.
Менин үй бүлөмдө апам, таятам, тайенем, байкем, бөбөгүм болуп жашайбыз. Мен болсо апам менен, мамам менен, таятам, таенелер менен жашайм. Ана эжеке менен жашайбыз. Анда кел, мындай кылбайлыкпы? Ошо өзүңөрдүн бир тууганыңарга, ата-энеңерге, өзүңөрдүн досторуңарга, бүт баарына тең азыр могул биринчи камераны карап туруп, салам жолдоп кетпейсиңерби? Кандай дейсиңер, Ушундай биз Балкыстан телеканалынан силерге салам айтып атабыз, өзүңөрдүн каалоо тилегиңерди айтып кетсеңер болот. Кеттик анда, бул биринчи камераны карасаңар болот. Тайене, таята, мамам, жакшы жүрөсүзбү, класс жетекчиме Дамира Токоновнага салам жолдойм жана классташтарыма. Мен класс жетекчиме Гүлнара Азизовнага, жакын досторумга, таята, тайнелериме салам жолдойм. Эми негизи биз деген азыр силерге бир суроо бар да. Силер таштандыны тыштабайсыңарбы? Жок. Тыштабайсыңар, Аны деген каяка тышташ керек? Мусорга. Таштандыга тышташ керек. Туурабы, Нурел? Келгиле анда достор, азыр таштанды жөнүндө бир сонун кичинекей кыска роликтен кийин өзүбүздүн маегибизди уланталык. Кеттик анда. Кеттик. Достор, көрдүңөрбү, силер да ушул таштандыны тыштабагыла, макулбу? Эгер да ушуну таштасаңар, аны түшүңөргө кирет. Силер дагы бийлегенди билет экенсиздер, кол өнөрчүлүккө кызыгат экенсиздер. Да кандай өнөрүңөр бар? Ырдаганды да билесиңер. Келгиле анда биздин досторго өзүңөрдүн талантыңарды көрсөтүп, ырдап бербейсиңерби? Кеттик. Апа жөнүндө. Апа жөнүндө. О кагылай, ананайын апекемай, о чында абдан сени сагындымай, уктасаң да түшүмөсүң жылмайып мага күлөсүң. О мен бап чойта апекемай, о качача агатеке мен чынай, менин апам татынакай көзү башы бакаракай. Баракелде, азаматсыңар. Менин апам татынакай деген кандай гана сонун, ар бир эле апам татынакай, супсулуу жана эң мээримдүү. Баракелде. Эми силер ушу бийлейдиңер, ырдадыңар, кол өнөрүңөр көрсөттүңөр, мектепте кандай окуйсуңар? Мен 5-ке. 5-ке окуйсуң. Сенчи? Сен дагы 5-ке окуйсуң. Азаматсыңар. Баракелде. Келечекте мугалим болосуң, ал эми сен доктор болосуң. Кандай гана сонун. Бизге аябай бүгүнкү биздин эфирибиз жакты да. Достор, а силергечи?
Мага деле Жакшыбы? Достор, негизи ушул Данегим көрсөтүүсүн силер да сөз көрүп тургула, макулбу? Биз силерди аябай жакшы көрөбүз. Биздин убактыбыз мындай кичине убакыт кичине тар болуп калды. Бирок биз өзүбүздүн маегибизди дагы андан ары улантып берелик, Анан ушул өзүңөр ата-энеңер тууралуу. Силер бийге барганда, ырдаганда колдойбу? Ооба. Эмне деп колдошот? Азаматсың деп. Азаматсың. Дагы сагачы? Эң сонун азаматсың деп ойлойт. Ушу менен кете бергиле, дагы ушинтип бийлеп тургула, өркүндөй бергиле дейт. А силер ата-энеңерге ырдап бересиңерби ырларды? Ооба. Бир эле ырдап койсоңор же, дагы ырлар бар. Дагы барбы? Кана дагы бир жолу ырдап бергилечи анда. Жаңы жылым, жаркырап келиптерди жаңы жылым. Досторубуз күлүптү жаныбызга. Эмир-эмиттерди жаңы жылым. Жаңы жылым, жаркырап кирип келди жаңы жылым. Жаркырап кирип келди тагы жылым. Дособуз бирикеди жаңы жылым. Эми биз деген эртеден бери жаз майрамы тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Ушул силерге эң жаккан ушу жаз майрамдын кайсыл майрам жагат силерге? Норуз. Норуз? Эмне себептен? Аяктагы майрамдар болуп, сүмөлөк таратылып. Сүмөлөк, анан бийлейсиңер, аяктан да ырдайбыз дебейсиңерби? Азаматсыңар. Негизи ушу биздин студиябызга келип, өзүңөрдүн талантыңарды көрсөтүп, ушинтип бергениңер үчүн чоң рахмат. Силерге ийгилик каалайбыз. Сөзсүз келечекте врач болуп, мугалим болуп, кыргыз элибиздин ушу желегин бүткүл дүйнө жүзүнө тааныткан ушундай сонун супсулуу болгон кыз ул жигиттерден болгон. Макулбу? Анда эмесе достор, биз силер менен коштошпойбуз. Анткени биз кийинки эфирде силер менен көрүшөбүз. Макулбу достор? Ооба, бүгүн дагы биз кызыктуу маалыматтарды үйрөндүк, жана оюндарды ойнодук. Анан бийледик. Ооба достор. Ошон үчүн силер дагы мындай өзүңөрдүн энергияңарды алып тургула. Макулбу? Кеттик анда достор. Саламатта калгыла.